Хош, туугандар, снос деп тоскай аябай жакшы үйрөнүп алдык, Кадам жайдын эми чыгыш тарабына өтүп алдык. Кайсыл жакты снос кылабыз эми, комментарий жаза кетиңиздер. Кечеги видеодо көрдүңүздөр окшойт, Жаман комментарий жазган аял кишилерге эмне болсун дедим, жаман комментарий жазган эркек кишилерге эмне болсун дедим. Ошо видеону көрсөңүздөр, мен ссылкасын комментарийге калтырып кеткенмин. Шаарыбызды мына борбор жагына караганда чет жактары кеңири экенин могу карабайсыздарбы? Тескери болуп калган да, бизде негизи борборду ушул жака жылдырып салыш керек. Ошондой эле туугандар, Ташкентке саякатка баруучулар, бизде жакында 6500 Ташкентке барасызбы, Саякатка жүрүңүздөр. 6500 сомго болгону, 6500 сомго барып сонун ойноп келесиздер. Мен ушул жакка карап басайынчы, бир аз салкынга качыпчы, ушул жактарына бир тартып сиздерге көргөзөлүчү. Ато жалаң гана ошол биздин кичинекей жерибиз, кысылган жерди эле көрүшөт адамдар. Ошол оюн зооктор болот, аябай опыту чоң эжекелерибиз, тажрыйбасы чоң эжекелерибиз алып барат, ойнотуп келет. 3 күн сиздерге кеңири жетет. Болгону 6500 сом. 6500гө мисалы жөн барып ойноп келесиз. Команда менен барып ойноп келсеңиздер өтө сонун болот. Ушул видеодон кийин кыска видео ролигин көрүп, ошол номерлерге чалыңыздар. Кеттик, мен да сиздер менен чогумун, видеого тартабыз, YouTubeга тартабыз, сонун контент кылабыз, контент жаратабыз дегендей. Туугандар, мына Кенжетай экөөбүздүн үйдө тага дейин эми дагы негатив жазасыздар. Ушу кочкорлор сатылат. Баасы 30 миңденби ошондо? 30 миңден кеми бар. Порода кочкорлор экен. Мына чоң семиз. Кеми бар дегенден кийин канча бир 25тен аласыздарбы эми, айтор ушундай. Бул жагында койлор бар мына. Бул жагында дагы мына койлор. Жок, кочкорлор экен мына, бул дагы мына. Саз кочкор алуучулар дайым Бишкектен алып келет. Уштагамчы. Төмөндөгү номерлерге чалып ала бересиздер. Көрдүңүздөр да. Адрес Кадамжай району, Таштөбө айылы. Оштогу туугандар, тополон кылбай эле мыйзамга башып кое бергиле. Мына Кадамжайда деле бүт бузуу иштери жүрүп жатат. Нар жагындагы тегиздеп алып таштады мына. Навес көрдүңүздөрбү? Мен түшкөндөн мен түшүп алсам азалар деле бир аз жинденет да. Ошондуктан ошондой эле кылыңыздар. Бул жолдон өзүм дагы көптөн бери баса элек экенмин, караңыздар. Кеңири экен бир аз. Анча эле кеңири. Мен бул жакты алыш керек, чоңойтуш керек, кичиретиш керек дебеймин. Бул жакта жүрүңүздөр. Иш чаралар, иштер жүрүп жаткан жерди көргөзөм. Могул жер фитнес клуб болуш керек. Кирип туруп фитнесте эме кылып чыксаңыздар болот. Кичине машыгып, формага келип дегендей. Мага окшоп бир аз арыктап, курсактарды жоготуп, спортивный кийинип деп эле таза эле мактанып калайын. Могул жери бар. Могул жерде Аврора деген баня бар. Мына караңыздар. Минекей Кадамжайдын эмес. Орто чен, жаңыдан түшкөн же сары дом. Бул жакка кара баса беребиз. Мына гараждар турат тизилип, бирок бул жер толук түшүнбөй калдым. Алынабы, же ал электи, же ал дегенби, же алба деген, бирок четте экөөсү бузулуп калыптыр. Мына караңыздар. Биз да кичинекей кезибизде ушул жерден өтсөк, майрамда бир кыдырып келип, эми айылдабыз да, биз айылдагы балдарчы. Ушул жердин местный балдары өздөрүчө эле кыйын болуп, бизди уруп, урам деп, 1-2 жаш чоңдор улууларчы. Кутту мына шу домду алды, эстей алам да. Акчаларыбызды алам деп дегендейчи. Коркуп жүргөн экенбиз, мына караңыздар мына. Алынып атат, бузулуп атат дегендей. Жүрүңүздөр эми, нар жакка дагы басып келели. Бул жакты сагынгандар чыгар эми. Көптөн бери батырактан басайынчы.
Өзüm дагы бул жакка көптөн бери келбейм. Ушул районго түшөмүн, райондон кайра келемин. Такси. Опс деп бурулат экен бул. Ой. Мына чынар дондор. Ачким табып алган. Дондорго да канча жыл болгон билбейм, дондорго дагычы. Ушул жерде мурда орустар жашап кеткен. Бүгүнкү күндө Россияларда жүрөт, Европаларда жүрөт. Ушул инсандар эстесе керек эми ушул жерди мынтип карап турупчу. Мен өзүм ушу Кадамжайга жакын келип олтуруп. Бирок бул жакка кээде эле басам да. Бул жакта топ аянтчасы бар экен. Эси Кадамжайдагы байлар могул жердеги балдарга мисалы үстүн навес кылып берсеңиздер болот. Акчаны каяка иштетишти билип атсаңыздар. Ассаламу алейкум. Лавочкаларды жакшы коюпту куруп. Мынакей балдар ойноп атат ысыкта. А мы так трудимся вот, несмотря от жара. Вы просто вот всего лишь вот не ставьте лайк. Мынакей Кадамжай. Өтө сонун жер да мына Кадамжай шаары дагы өтө сонун жер. Караңыздар. Мынакей. Мына Кадамжай шаары. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Илгери келип сүт сатчу элек ошол жерге да келип эстедим мына. Мына дондорду көрүп караңыздар. Мынакей. Не кылабыз эми? Жүрүңүздөр эми бул жагынан басалы эми. Кадамжайда билбейм, элибиз жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар. Мынтип подписаться. Кадамжай медиа жазыңыз. Кадамжай медиа. Рахмат мына бекерем. Отурасыздар зеригип. А? Жакшы эмеспи? Шаарды жакшы жерин тартып атабыз. Мына чынарлар бар, мына карасаңыздар. Мына кызыл домдорго канча жыл болду? Комментарийге жаза кетиңиздерчи, ким билсе. Менимче бир 50 жылдан ашты го дейм. Ассаламу алейкум. Канча жыл болду бу домдорго? Мен билбейм. Билбейсиз дагы. Мынакей, мына. Эч ким билбейт. Бул жер жакшылыктыр мына тосу, огород кылып, помидорлор, бадырыңдар, гүлдөр кыйкырып калыптыр. Ой, айнекте терезеде көрүп отургандар таң калып тиктеп аткандар бул. Неге тартып жатат экен? Биздикилерде ушунчалык бир негатив сиңип калган мээбизге. Мени тартып коюпсуң дейт да. Качангаcha коркуп жашайбыз. Наслаждайтесь от жизни дейт го, орустар бекерге айтпайт мына. Жакшы сеже кандайсыз? Урушуп келатпайбы? Видеого тарса мен эмнеге тартпасын дешет да. Кандайсыз? Азыр келем. Наоборот чыгып, кандайсыңар деп, мындай биз Кадамжай шаарынын элибиз деп жакшы жагыңыздарды көргөзгөнгө аракет кылыңыздар. Бизди канчалаган эл көрөт, анан айтат анан, бул жапай, бул эмекен депчи. Мына эми бул жагына өттүк. Көрдүңүздөр да. Эми бул жагындагы домдор мына. Ошол кыскасы жакшы колдоп, ушул Кадамжай шаарынын эли көрөк, качпай, коркпой сүйлөп дегенде, эмес урулук кылган жоксуздар, бирөөдү капа кылган жоксуздар, бир кылмыш иш кылган жоксуздар. Коомдук жайда чыгып коюш керек, күлүп, колду көтөрүпчү. Реабилитационный центр болгон бул жерчи азыр. Мурда поликлиника болчу, ушундай болуп өзгөрүптүр. Ушундай жаңылыктар. Бир катар бүгүн бастым да сиздер үчүн. Баары сиздер үчүн. Лайк басып, катталып, подписаться дегенде коңгуроочун басып коюңуздар. Негизги снос боло турган жер. Караңыздар, дагы бир өтө сноско айтчу жер да мына. Караңыздар. Ушул жерден өткөндө мынтип Кырым менен өткөндөй эле болом да, мындай болупчу. Батпай кетемчи, аябай кыйналып кетем. Кана духуңар жетсе, ушул жерде да снос кылбайсыңарбы деп коем эми. Кандай дейсиздер? Ушул жерде снос кылып берелиби я? Мына караңыздар, бул жерге да жазып коюптур.
Акбарали Мирзаев дейт, Закир О дейт, Мырзабай 1975 дейт. Булар эми эмне кылган кишилер эми? Билгендер жазып коюңуздар могу жердичи. Нелерди кылып кыйрат жешкендер экен мына. Бүт билебиз мына. Баары сигнал бастап караңыздар. Ушул жерде Азирет Алинин кадам изи калган жер дейт. Эми бул жакты көрүңүздөр мына. Кадам жайдан чыккан баатырлар мына. Токтобай Искендеров коомдук жана мамлекеттик ишмер дейт мына. Чыныгы патриоттор мына. Чыныгы биз ушул инсандардан үлгү алышыбыз керек. Жанагындай бюджет акчасын жеп жүргөн чиновниктерден эмес мына. Азимбек Датка дейт 1980 дейт мынакей. Кокон хандыгында тышкы иштерин жүргүзүүчү деп коет мына. Кийинкиси мына. Зиябидин Бегалиев түштүк Кыргызстанда ыктыярдуулар отрядынын биринчи командири дейт мынакей. Көрдүңүздөрбү? Кийинки инсан Азиз Токтобаев коомдук жана мамлекеттик ишмер социалисттик эмгектин баатыры дейт мына. Караңыздар. Мына. Биз бул инсандарды эскерип турушубуз керек мына. Карап турушат бизди. Туяк ырчы дейт мына. Кыргыздын даанышман жана ойчул акыны дейт мына. Азыр кырчыларды укпай ушуларды ырларын угуш керек. Кийинки мына. Молдон Нияз дейт. О, мына Кызыл булактан чыккан мына. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу дейт мына. Абсамат Масалиев мынакей мына убагында Кыргызстандын ККПнын 1985-90 жылдардагы биринчи катчысы дейт мына. Биринчи катчы болу мына. И мына биздин Абдыкадыр Орозбеков мына биздин айылдан чыккан мына. Абдыкадыр Орозбеков Кыргызстандын туңгуч мамлекеттик башчысы деп коет мына. 24-жылдары мына. Ал эми эң четте болсо мына Исхак Болоткан өтө күчтүү баатыр болгон мына. Кыргыздарга көптөгөн эмгектер жасап кеткен мына. Улуттук боштондук үчүн күрөштүн жетекчиси деп коет мына. 1976-жылы дарга асылган мына. Ошол эсте калыптырчы. Көптөгөн китептер тарых окуганда уже мектеп бүткөнүбүзгө 10 жыл болду. Унутуп калыптырбыз. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Иш убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз.